Жалпы республикалык тестирлөөдө 230 балл менен алтын сертификатка ээ болгон Абдусамат Надырбеков Ош шаарындагы Сема лицейинин бүтүрүүчүсү. Так илимдерге кызыккан Абдусамат келечекте IT тармагында билим алып, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошууну каалайт. Башында аябай толкунданып жаттым, бирок өзүмө ишенген элем. Анткени буга чейинки сынамык тесттерди мектеп өткөргөн. Ар дайым 200дөн ашык балдар алып жүргөнмүн. Ошон үчүн өзүм ишенген, бирок алтын сертификатка алганы дел ишенич бар эле, бирок аябай катуу эмес эле. Бирок өзүм ишенген элем. Өзүмдү келечегимде IT сферасында, айрыкча кибер коопсуздук сферасында көргүм келет. Абдусаматтын математика мугалими Мамырбек Мадияров аны келечекке умтулган, жоопкерчиликтүү жана мыкты окуучу катары мүнөздөйт. Ал окуучусунун келечегине чоң ишеним артат. Буюрса, Абдусаматтын так илимдерде аябай жакшы өздөштүргөн. Анан гуманитардык сабактарда дагы акылдуу бала болгон үчүн өзү жакшы алып жүрөт. Сабактар жалаң 5. Инженерия багытында мен багыт бермекмин. Себеби бизде өзү инженерия багытында окуп келген 2 жылдан бери. Андан кийин деле ошо программист болсо же инженерия тармагында строительный инженерия болсун, ушул жактагы профессиялар ала турган болсо өздөштүрүп кетет. Ал эми 231 балл менен алтын сертификатка ээ болгон Алия Наватова Ош шаарындагы Купуев академиясынын бүтүрүүчүсү. Ал сынакка кошумча курстарсыз эле даярданып, жогорку натыйжа көрсөтө алды. Алгач бир туугандарынан сүйүнүчтүү кабарды уккан Алия толкунданып, азыр кубанычында чек жок. Ата энеси менен макулдашып, Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайларга тапшырууну чечкен. Мен бул жаңылыкты укканда үйдө болчу элем. Мага апам менен сиңдим чалып, сен алтын сертификат алдың деп аябай кубанычты. Анан мен таң калып, ишене албай калдым. Анан кийин аябай кубандым. Азыркы учурда максатым бул АУЦАнын программалык камсыздоо факультетине тапшыруу. Жана аны бүткөндөн кийин Кыргызстанда өз билимимди колдонууга аракет кылам. Алиянын ийгилигинде аны окуткан агай эжелеринин эмгеги чоң. Купуев академиясынын мугалимдери акыркы жылдары жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча тажрыйба артканын белгилешет. 1-2 балл жетпей калган балдар 225-226 балл алып калган балдар былтыр болгондо алтын сертификат алмакта. Бул деген нерсе менимче мындай орто эсеп менен жалпы Кыргызстанда даярдоо деңгээли дагы өсүп атат да. Анан окуучулардын деңгээли дагы өсүп атат, мугалимдердин мындай даярдоо опыту дагы артып атат да. Наватова Алина боюнча айта турган болсом, мындай мугалим өзүнүн алдыңкы окуучуларын алдын ала күтөт да, кимдир бирөөдөн үмүт кылат. Бул ушундай үмүт кылган кыздардын бири болчу. Биз ишенген болчук. 100%га жакын ишенген болчук, ошол ишеничибизди актады. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, быйыл өлкө боюнча 56 миңден ашуун бүтүрүүчү жалпы республикалык тестирлөөгө катышып, алардын ичинен 54-ü алтын сертификатка ээ болгон. Бул сертификат буга чейин 223 балдан жогору алган бүтүрүүчүлөргө берилсе, быйыл талап бир аз күчөтүлүп, эң төмөнкү чек 228 упайдан жогору деп белгиленди. Нуржамал Алымкулова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош шаары.